Ассаламу алейкум, урматтуу Москва шаарында кыргызстандыктар, жалпы эле мусулмандар, москвичтер, баарыңыздарга ысык салам. Бүгүн биз Москва шаарында ушундай кой багып эмгектенген Айбек деген баланын үйүнө келдик. Ушул жерде өзү короо куруп, ушундай койлорду багып аттыр. Келип алып кетсеңиздер болот. Живой вес 220 рубльден, булар жаш козулар бардыгы. Мындайча айтканда эттер өтө ширин дегендей. Эгер кимдир бирөөгө ушундай кой керек болуп калса, номерлерин жазып коебуз, байланышып алып кетиңиздер. Адрестерин да баарына буюрса жазып коебуз. Туугандарда айта кетчү нерсе, койду өзүңүздөр келип, ушул жерден өзүңүздөр союп кетсеңиздер болот. Эгер сойдурам десеңиздер, 500 рубльге сиздерге сойып берет. Анан буюрса жакында келип ушул жерден өзүңүздөр союп, бышырып кетсеңиздер да болот. Буюрса бир жуманын ичинде казан, очок, баардык кухня баардык курулуп бүтөт. Иншаллах. Жайлоолоп бозу тикпесе, жадырап кымыз ичпесе, ошол да толук кыргызбы. Ардактап тары күтпөсө, кыркырда жылкы кишинет, казанда турбаса быштанет, ошол да толук кыргызбы. Балдары минбесе, балдары минбесе, небере минбесе кысырет. Кыздары беш көпүл өрбөсө, конокко кой союп бербесе, ошол да толук кыргызбы. Максым медиа каналы. Маанилүү маалыматтар биздин каналда.